Түштүктөгү эң ири саналган Кара Суу базарындагы коопсуздук ушул адамдын көзөмөлүндө. Аймактык тескөөчү Келдибек Иматали уулу иш күнүндө дал ушул жерден баштайт. Элдин тынчтыгы анын эң чоң жоопкерчилиги. Анын эмгеги натыйжасында бул аймакта кылмыш саны кыйла азайган. Базар аймагында иштеймин. Тураталы базарынын алты жагын карайбыз. Ушул майда бейбаштыктар, жана ушундай майда уурлуктар, чөнтөк уурлуктар болбош үчүн тыкыр көзөмөлдөйбүз. Кылмыштуулукту болтурбоо максатында алдын алуу иштерди алып барабыз, профилактикалык иштерди алып барабыз. Күч түзүмүндө 10 жылдан ашуун эмгектенген Келдибек аймактык тескөөчүдөн улук опер кызматкерине чейин жеткен. Айтымында технология өнүккөн сайын иш дагы ачык айкын, тартип дагы жеңил боло түштү. Коопсуз шаардын камералары кылмыштын алдын алып, бетин ачууда чоң жардам берүүдө дейт. Коопсуздукту карап, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жакшы эмгектенип келатабыз. Жана айта кетсек, ушул азыр санариптештирүү болуп, өлкө башчыбыз колдоо көрсөтүп милицияга көпчүлүк кылмыштардын болтурбоо максатында, бул санариптештирүүнүн алкагында видео камералар коюлуп, бар жокочу 70-80% кылмыштар ушул камера аркылуу ачылып атат. Форма кийип, эл коопсуздугун ойлоп, кесибин сүйүп жүргөн милициянын дагы бир жүрөгүнө жакын өнөрү бар. Ал саяпкерлик. Иштен бошогон убактысында асыл тукум жылкыларын карап эс алат. Кандайсың? Келдиңби балам? Жакшысың? Тынчсыңарбы? Иштебей, жакшы иштеп, чарчабай келдиңби? Аман эсен? Жакшы. Мал алып тынчпы? Баары жакшы. Кудай кааласа. Жылкыларды азыр карайбыз экөө, чечинип кийинип чыксаң. Форманы чечип анан. Аттарды которуп чыгайын азыр. Саяпкерлик бул ага ата бабадан калган өнөр. Ат жалында чоңойгон Келдибек аламан улактарда күлүктөрү менен алдыга оозуп, эч кимди алдына салган эмес. Ар бир тулпарынын мүнөзүн билип, камкордук менен мамиле кылат. Жумуштан келгенден кийин сөзсүз аттарга көңүл бурам, келип аттарымды карап, жумуш менен үйдө жумушту унутуп келем дагы. Не кыйынчылык болсо ушу аттардын жанына келгенде баардыгы унутамын. Бул породадагы жылкылар, булар стереотипный данчок деп коет, орустардан чыккан жылкылар. Булар аябай эстүү келет биринчиден. Экинчиден аябай выносливый бул жылкычы. 10 жылдык кызматында нечендеген оор кылмыштардын бетин ачып, элге тынчтык тартуулаган. Кыракылыгымды атамдан үйрөндүм дейт Келдибек. Чындыгында бул жол анын үй бүлөсүнүн жолу. Атасы 30 жыл күч түзүмдөрүндө кызмат кылып, азыр ардактуу эс алууда. Анын 3 уулу тең бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери. Опыт алуу, туура кеңештерин берем, кандай иштеш керек. Биринчиден мен ушу тартипке көңүл бурам. Иштен кеч калбагыла, иштен өз убагында кайткыла. Ушундай насааттарын берип турам. Таза иштегиле депчи. 5 бир туугандын улусу болгон Келдибек азыр өзү 4 баланын атасы. Жубайыда укук коргоо тармагында эмгектенет. Ошентип бул үй бүлөдө мамлекетке кызмат кылуу ыйык милдет катары саналат. Айжаңыл Турдумаматова, Нурсултан Абдикарим уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.